Өлкө бул элдин курамы. Элди жаңылачуу жаштар. Жаштар келечектин туткасы эмеспи? Бирок өлкөдөгү өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулук коом үчүн орчундуу көйгөй. 1'ge 8, ортодо 7 айырмачылык бар. Биз бул сөз менен бүгүнкү эфирибизде Каракол шаарынын так ортосунда жайгашкан дал ушул номер 5-мектептин окуучусу болгон баланы 8 бала өзүнүнө тели тең туштары ур токмокко алып өлтүрүп койгондугу тууралуу айтып бермекчибиз. Жаныс денеси криминалдык тактар менен байкалган. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө таңкы саат 8 чамасында күтүүсүз билдирүү болду. Азия улутундагы жашы болжол менен 18-20 жаштагы бала жерде жатат, срочно баргылачы. Каракол шаарындагы мал базарынын жанында белгисиз Азият улутундагы адамдын жансыз денеси жатат деген маалымат келди. Мындан улам атайын ыкчам топ окуя болгон жерди карай кадимкисиндей өтө тездик менен жөнөп кетишти. Бат-баттан курчагыл окуя болгон жерлерде эч кимди киргизбегиле. Айлана чөлөөсүн карасаңар. Далилдик заттар бар бекен. Таңерте чоң жолдо жаткан адамдын жансыз денеси көп суроо жаратты. Бирок ыкчам кызматкерлер окуя түндө болгондугун, маркумдун денеси муздагына тартып калгандыктан байкашкан. Болгон жерге барган учурда 18-20 жаштагы Азия улутундагы баланын жаныс денеси криминалдык тактар менен байкалган. Катуу таякталган жаш өспүрүм, анын денесине оор залал келтирилгендиктен улам көз жумгандыгы милиция кызматкерлери жеринен эле аныкташты. Кимдер мындай кадамга барган деген сыяктуу суроолорго жооп издемей, милиция кызматкерлеринин турулуу иши. Ким чакырды эле, келсеңиз бери. Ким чалды эле бул окуя боюнча? Бирок көп өтпөй, бул каргашанын болуусуна тиешеси бар делгендердин шеги билине баштады. Биз окуя барган учурда биринчиден ошо маркум баланын өздүгүн аныктадык. Өздүгүн аныктап, андан соң ал жерде маркум бала ким менен жүргөн, ким менен окуган, анын баарын териштирип, тиешелүү булактын негизинде ыкчам иликтөө жүргүзүп, ошонун негизинде 8 баланы ушул эле Каракол шаарынын тургундары болуп чыгышты. Каракол шаардык криминалдык милиция бөлүмүнөн. Сиз биз менен жүрүңүз. Бул кылмышка шектүү делген балдарды ыкчам кызматкерлер биринин артынан бирин кармап тергөөгө алып келишүүдө. Каза болгон бала жогоруда атап өткөн мектептин бүтүрүүчү классында окуган. Мектепте өзүн жакшы алып жүргөн. Спорттун бокс боюнча түрү менен машыгып, ал тармакта бир топ ийгиликтерге жетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар болгон. Бул өлгөн бала тууралуу маалымат бере кетсек, мугалимдердин айтымында
мектепте жакшы өзүн алып жүргөн, спорттук дене түзүлүштөгү бала болгон. Эми сөз кезеги менен болсун. Дегеним бул оор кылмышка тиешеси бар делип кармалган 8 баланын экөө маркум менен бир мектепте окугандыгы аныкталды. Эки бала өзүнө эле бирге окуган классташтары болду. Ал эми 5 бала башка мектепте окуган болуп аныкталды. Жалпылап алганда бир мектепте окуган балдар менен маркум кырсык болгонго чейин жылдыздары келишпей келген. Мындан улам 8 бала топтошуп келип түн катып каза болгон баланы үйүнөн чакырып чыгышканда көптөп орток калышкан. Бул окуя болуп кеткен себеби мурун кийин талаш тартыш болгон, өз ара пикир келишпестикти чечебиз деп барып, 8 ур токмок калып, жагымсыз окуя болуп кеткен. Балдар сурак учурунда баланы өлтүрүп алууну максат кылышпагандыгын, жөн гана коркутуп, буга чейинки мамилелерин тактап алуу үчүн гана баргандыгын билдирип, ар бири өздөрүнүн көргөзмөсүн беришкен. Ал балдардын тергөөгө көрсөтпөсүнө караганда сабап коюп эле өлгөнүн көрүп байкаган эмеспиз деп билдиришкен. Бул фактынын негизинде адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши ачылды. Бирок бейкүнөө жерден чырактай жанган бир бала 10 күнүнүн бири ачыла электе жер жамынып жатып калды. Ал эми 8 баланын мойнуна кылмыш иши илинди. Туура кызуу кандуулук менен адам өмүрүн кыйып алган өспүрүмдөр деле мындай каргаша болуусун каалабаса керек. Бирок кырсык деген каш кабактын ортосунда. Андыктан балдарга ата-энелер, мугалимдер, деги эле улуу муун өкүлдөрү өзгөчө көңүл бөлүп, ар бир баскан кадамдарын көзөмөлгө алуу менен татыктуу тарбия берип, чоң турмуштун босогосуна чейин узатып коюу моюндагы милдет. 1959 жылы туулган Пак Олег Сергеевич Зыранын ичинде жардам керек. Себеби анын сол бутунун жамбаш сөөгүнө операция жасоо каралууда. Бирок бул үчүн чоң суммадагы акча каражаты дагы талап кылынып жатат. Каржы жагынан жардам бере турган Олегдин жакындары дагы жок. Ошол себептен Жумурай журттан кайрымдуу мекендештеринен жардам суроого баргасыз. Кимде ким Олегдин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган болсо экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.